Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Бул майрам энергетиктердин жумушу абдан көбөйгөн учурга жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө дал келет. Белгилей кетсек, 1920 жылдан баштап Кыргызстанда көп эмес кубаттуулуктагы Ош ГЭС-1, Аламүдүн ГЭС, бир канча дизелдик электр станциялар курула баштаган. Ал эми биздин мамлекетибизде энергетиктердин күнү өкмөттүн токтому менен мындан туура 23 жыл мурун, тагыраагы 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Энергетиктердин кесиптик майрамы менен жалпы Кыргызстанда иштеген, мына ушул тармакта иштеген инсандарды куттуктап, биз бүгүнкү программабызды мына ушул тармактын ээлерине арнайбыз. Тагыраак айтканда, албетте Кыргызстандагы энергия система бул өлкөнүн экономикасынын ири стратегиялык бир келечектүү багыттарынын бири деп дагы айтсак болот. Студиябыздын бүгүнкү меймандары аталган кесип ээлери. Анда эмесе Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башчысынын ордун басары Алтынбек Рыспеков бүгүн бизе мейманда. Саламатсызбы? Майрамыңыздар кут болсун. Ошондой эле электр станциялар ачык акционердик коомунун башчысынын ордун басары Улан Орозоев. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Жана дагы Бишкек жылуулук тармактарынын генералдык директору Эркин Абдыкалыков бүгүн студиябыздын коногу. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Бүгүн сиздердин майрам, сиздердин бул бир жылда бир белгиленчү кесиптик майрамыңыздарга карабай атайын студиябызга маек куруп берүү үчүн келгениңиздерге алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан эң биринчи эле суроо, мына быйыл Кыргызстандын энерго тутумунда, энерго секторунда, жылуулук берүү тармагында да көптөгөн жетишкендиктер, жылыштар болуп атты. Алардын бири катары Бишкек жылуулук борбору ТЭЦ модернизациясын айтсак болот. Андан кийин кандай бир кошумча жетишкендиктерге ТЭЦ модернизациялангандан кийин жетиштик? Бүгүнкү күндө кандай бир жаңылануудан кийин өзгөчөлүктөр болду? Жылуулук электр борборунда биз ошо модернизациялоо деген проектибиз менен быйыл 2 жаңы блокту коштук. Бул бизде 5 котел бар эле, алар деген өзү физически баягы эскирген. Анан алардын 3-өсүнүн ордуна биз 2 жаңы блок койгонбуз да. Быйыл аны киргизип, ишке жүргүзүп, азыркы күндө ошо блоктор иштеп атат. Анан бул 300 мегаватт дагы кошумча мегаватт кубаттуулук берди. Мисалы 660 мегаватт болсо, азыркы күндө 820 мегаватт электр энергия берет. Андан тышкары жылуу ысык суу бере турган мүмкүнчүлүктөр дагы көбөйдү. Бул дагы жакшы жетишкендик. Бул берет стабилдүүлүктү, кубаттуулуктун көбөйтүшү. Бул Бишкек шаарына эң биринчиден жакшынакай иш болду. Андан тышкары башка дагы проектлерибиз бар. Бирок алар болсо суу гидростанцияларда иштер жүргүзүлүп атат. Бул реконструкция Токтогул ГЭСте болуп атат. Бизде аякты да жаңыртып атабыз. Анан аерде жаңыртуу этап менен иштерди пландаштырганбыз. Ошонун жакшы иштери болуп, быйылкы жылда 2 кабельный линияларды оңдодук, 500 киловольт. Андан тышкары 2 трансформаторду алмаштырдык. Кечээ эле экинчи трансформаторду бүтүрүп, ишке жүргүзүп, биз азыр Токтогул ГЭСти полный мощностька иштетип атабыз азыр. Бүгүнкү күндө суу жетиштүү Токтогул ГЭСинде, кыштан толук чыккан. Суу Токтогул суу сактагычында азыркы учурга 18 миллиард куб суу бар. Бул 2 миллиард куб суу былтыркыдан салыштырмалуу көп. Бул жакшы жетишкендик. Муну менен биз кышты без аварий, без надежно кыштан чыгарып алып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эркин Эсенбекович, мына эми ушул жылуулук берүү тармагы дагы бул албетте жарык менен, электр энергия менен байланышы бар, сөзсүз. Анан бүгүнкү күндө Бишкек шаарында тургундарга үзгүлтүксүз жылуулук берүү кандай пландын негизинде аткарылып жатабы? Ооба, биздин ишканадагы ошо биздин шаардык кардарларга үзгүлтүксүз жылуулук бергенге ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жылуулук, анан ысык суу. Планыбыз коюлган план боюнча жылдын башынан бери толук пландаштырылган оңдоо жумуштары аткарылды.
1 октябрга даяр болгонбуз. Быйыл 17 октябрда жылдык сезон башталды. Ошондон бери иштеп атабыз. Анан эми албетте биздин жабдыктар эски. Анан ошон учурда эле түтүктөрүбүз жарылып кетет, кээ бирде авариялар болот. Ошону бирок тез 1-2 күн ичинде аралыгында эле оңдоп атабыз. Эми көп шаардыктар аны деле байкабай деле калышат. Кез-кезде эле жанагы жолго биз кыйынчылык түзүп калбасак, казып жолдордучу ошо оңдоп атканыбыз ошол себебинен да. Бирок бүгүнкү күндө толук 2,5 миңге жакын көп кабаттуу үйлөр, турак үйлөр жылуулук менен камсыз болуп атат. Ысык суу менен да болуп атат. Мен ишендирип кетким келет. Биздин кардарларды Кудай буйрса ошо кышкы мезгилде жылуулукту толук беребиз. Жакшы, эми Алтынбек Дурусбекович, мына быйылкы жыйынтыкталып бараткан жылда негизи эле электр тармактарында көптөгөн өзгөрүүлөр, жетишкендиктер болду. Көптөгөн энергообъекттер реконструкцияланды, мына модернизацияланган иштер боюнча дагы биз баса белгилеп айтып атабыз. Жалпы эле эми буга чейин да биздин эфирде бир нече жолу баягы датка кемин, касса миң долбоорлору тууралуу дагы көп сөз кылганбыз. Эми мындай бир келечектүү ушул 2018 жылдан баштап кандай бир приоритеттүү ар бириңиздердин өз тармагыңыздарда пландар бар буйруса? Өзгөрүүлөр, кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Ушуга токтоло кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден бул 2017 жылкы болуп өткөн жумуштарыбыз жөнүндө да бир аз айта кетсек туура болсо керек. Мына өзүңүздөргө белгилүү Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы дагы быйылкы жылда элди сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу багытында көптөгөн жаңы курулуштарды курду, реконструкцияларды жасады, модернизацияларды жасадык. Белгилей кетчү нерсе, баса белгилей кетсек, мисал катары алсак, бул кредит багытында келген акчалардын негизинде бизде СКАда, АСКУЕ болуп атат, оптика волокна связдарды жаңы коюлуп атабыз. Ошондой эле жаңы бир өлкөбүздүн түштүгүндө бир чоң подстанцияны толугу менен реконструкция кылдык. Бул деген сөз толугу менен кара суу аттуу подстанциябызды толугу менен электр жабдууларын жаңыладык. Бул деген сөз электр энергияны элди үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоого өтө чоң таасир берет деген ойдобуз. Ошондон эле катарында андан сырткары кредиттерден сырткары жалпы эле өзүбүздүн Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк каражаттары менен дагы аябагандай чоң эбегейсиз чоң жумуштар жасалды. Булардын катарында айтуу керек нерсе, республикабыздын бардык тармактарында подстанцияларда, эскилиги жеткен подстанцияларда электр жабдууларын алмаштырдык, аба чубалгыларын алмаштырдык, изоляторлорду алмаштырдык, баягы авариялык өчүүлөргө түздөн түз таасири бар эскилиги жеткен изоляторлорубузду көптөгөн жерде алмаштырып алдык. Андан сырткары дагы белгилей кетчүсү, жакынкы күндө эле кече мына 2 күн болду. Кече мурдагы күнү жаңы бир подстанциябыздын ачылышын жасадык. Бул дегенибиз Северная деген подстанциябыз бар болчу. 35 киловольттук чыңалуудагы. Аны биз 110 киловольттук чыңалуудагы подстанцияга алмаштырып, ошол эле маалда 40 мегаватттык трансформатор койдук. Бул деген сөз мунун баарын Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк каражатынан жасалды биринчиден. Экинчиден аны жасаган балдар дагы өзүбүздүн балдардан болду. Адистерибиз дагы толугу менен өзүбүздүн биздин өзүбүздүн коллегалар болду, өзүбүздүн адистерибиз жасады. Бул деген дагы бир жолу Кыргызстанда энергетиктердин адистиктери жетиштүү экенин, энергетикабызда жылдан жылга жакшы жаңылыктар болуп аткандыгын айгилегеней турган нерсе. Аны дагы баса айтып кетишибиз туура го деп ойлойм. Болгондо да бул адистик абдан перспективдүү, анан келечектүү адистик болуп атат да. Себеби дегенде жарык баарыбызга керек. Анан бул тармакта окуп бүткөндөр дагы абдан көп бүгүнкү күндө. Негизи мына ушундай майрамдар жылдын аягына да туш келип атат. Сиздерки баягы биздин коногубуз айткандай, бир жылдын жыйынтыгын чыгарып, кийинки жылга бир татыктуу кадам шилтегенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Сиздердин тармактар боюнча айта кетсеңиздер. Албетте биз дагы ошо аракет кылып атабыз. Айтып кетким келет, биз жана оңдоо түздөө жумуштары, жаңы курулуштарды биз Бишкек шаарынын мэриясы менен тыкыз иштейбиз чогуу. Анан мэриянын дагы аз жаңы программасы бар эмеспи, чоң жолдорду оңдоо. Ошо мэрия менен чогуу иштеп, ошо жолдорду оңдой электе биз түдүктөрүбүздү оңдоп кетишибиз керек да. Анын үстүнө асфальт төшөгөнгө кийин уже тоскоол болбойт. Эми бир жасап коет, ошону көпкө турат. Быйыл да биз чоң көчөлөрдө түтүктөрүбүздү алмаштырдык.
Көлбаев, Қалғакиев көчөсүндө, Тыныстанов көчөлөрүндө. Мындан ары мэрия жолдорду оңдоп асфальт салат, Кудай буйрса. Кээ бирлерин жазады, мисалы Көлбаев көчөсү ала менен бир микрорайонуна чейин толук бүттү. Келечекти айтып кетсек, биз дагы мына эми Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда модернизация бүтпөдү. 2 блок келди, мүмкүнчүлүк көбөйдү. Анан ошол эле учурда биз дагы өзүбүздү жумушубузду ойлонушубуз керек деп, өнүктүрүшүбүз керек деп, мүмкүнчүлүктөрүбүздү дагы бизде дагы жаңы долбоорлор иштеп атат, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Дүйнөлүк банк менен, Европа өнүктүрүү банкы менен биз дагы жана толук 18-19 жылдары көп кабаттуу үйлөрдө подвалдагы жана теплопункттарды алмаштыралы деген оюбуз бар. Анан биз шаардын ичинде 19 чоң насостук станциялар бар. Ысык сууну бүт микрорайонго чейин жылдырат да, ошонун баарын заманбап насостторду койгонго аракет кылып атабыз. Анын ичинде дагы көп түтүктөрдү дагы алмаштыралы деген пландарыбыз бар. Жакшы, баракелде. Келиңиз. Биздики деле ушундай жакшынакай жумуштар белгилеп кеткендей бизде дагы бар. Биздики ошо электр менен ысык, жылуулук чыгарып бериш керек. Бизде ошо энергетиктердин баарына керектүү, бул барат дагы элге жарык берет, жылуулук берет. Анан биз дагы ошондой пландарды өзүбүздүкү бар. Бул кубаттуулугубузду өзүбүздүкүлөрдү баягы станциядагы кубаттуулуктарды өстүргөнгө же болбосо мындай эскирген оборудованияларды аларды жаңыртуу маселе да. Реконструкция дегендин негизги максаты ошол. Жаңыртуу. Булар эскирген, ошолорду жаңыртып, биз буларды жашартып дагы ишке киргизип, убактысында көбөйтүп атабыз да, баягы жашоосунчу. Ошондо ушу Токтогул ГЭСти биз азыр биринчи этапында ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Жанагындай айткан трансформатор, кабельный линияларды алмаштырып, бул быйылкы жылы кийинки келаткан 2018 жылы биз дагы экөөнү алмаштырсак, ошондо трансформаторный линиялар экөө бүтсө, бул электро оборудованиялар жагы бүтөт. Анан гидроагрегаттарды алмаштырабыз, өздөрүнүн тиги ички алдагы бир 2 этап менен кылабыз. Ошо менен Токтогул ГЭС биздин эң биринчи флагманыбыз деп коебуз. Ошону биз станциябызды жаңыртып, мындай жашоосун дагы бир 40 жылга деп айтса болот да, жашоосун дагы эметет элек да. ТЭЦте ушундай жаңы жумуштар болду. 300 мегаватт жаңы 2 блок койдук Кытай кредити менен. Кийинки иштер ошо Камбарата ГЭСибиз, кийинки жаңы ГЭСибиз бар. Ошонун бир агрегаты коюлган, ошо экинчи агрегатты коюп атабыз буйрса. Ошол азыр иштер жүрүп атат. 2018 жылы биз ошол донору табылган. Кийинкиси ошол процедурный маселелер, анан уже иштер жүргүзө баштайбыз. Ошо бул Камбарата 2-нин экинчи агрегаты 120 мегаватт дагы кошумча берилет да. Андан тышкары Атбаш ГЭС бизде бар. Ал реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп атат. Ал уже жүргүзүлүп атат швейцарский гранттар менен. Андан тышкары Учкурган ГЭС, аны да караштырып, биз аны да жаңырталы деген ойлорубуз бар. Реконструкциядан тышкары биз жаңы объектилерди караштырып, азыр иш жүзүндө эмелерди карап атабыз. Камбарата ГЭС бир деп, например, анан Кара Кече жылуулук борбору, именно жана көмүр добыча болгон жерге барып коюу, ошондой КПДСи баягы экономический жактарын карап ушундай долбоорлор бар да. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы биздин убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Бар болуңуздар, дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Учурдан пайдаланып бир кыска куттуктоо жолдо болсоңуздар болот. Келиңиздер. Кыска. Урматтуу кесиптештер, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул биздин жалпы майрам, энергетиктер күнү. Силерге чын ден соолук, иштерге ийгилик, үзгүлтүксүз энергия берүү максатын
жүзүндө жүргүзүп жүрөлү. Чоң рахмат. Рахмат, келиңиз. Рахмат. Мен да учурмен пайдаланып кесиптешти кесиптик майрам менен куттуктайм. Албан ийгилик каалайм жумушубузга. Анан бүт жалпы элибизде дагы келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, ден соолук алып бакубат жашоо, анан ошо жылуулук жарыкты бергенге милдеттенме алабыз. Чоң рахмат, келиңиз Алтынбек Дурусбекович. Урматтуу коллегалар жана ветеран энергетиктерди кошо айтып кетким келет майрамыңыздар менен. Жалпы майрамыбыз ушул күнгө туш келип отурат. Кышыбызды кыштан аман эсен чыгайлы, аварийный өчүүлөр болбосун, ар бирибиздин үйүбүздө жылуулук болсун, жарыктык болсун. Жалпы журттун алдында, элдин алдында дагы энергетиктер кыштан аман эсен чыгып, жүзүбүз жарык болсун, ийгилик болсун. Чоң рахмат сиздердин баягы олуттуу эмгегиңиздер, түйшүктүү эмгегиңиздердин артынан бул тармакта чындап эле биз чоң бир жетишкендиктерге, өзгөрүүлөргө өнүгүүгө жетишип атабыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Чындап эле үйдө дагы жарык өчпөсүн, жүзүңүздүн дагы жарыгы кетпесин, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз энергетиктердин кесиптик майрамына байланыштуу бул тармактагы жетишкендиктер жана келечек пландар тууралуу кеп курдук. Студиябыздын меймандары дагы бир жолу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Рыспеков Алтынбек, ошондой эле электростанциялар ачык акционердик коомунун башчысынын орун басары Улан Орозоев жана Бишкек жылуулук тармактарынын генералдык директору Абдыкалыков Эркин мырзалар бүгүн студиябыздын коногу болду. Негизи энергетиктердин бул тармактагы кесиптин ээлери дүйнөдөгү 20 коркунучтуу кесиптин ээлерине кирет экен, бирок ошого карабай күн түн дебей Кыргызстандын жарыгы үчүн, ар бир үйдүн жарыгы үчүн кызмат кылып келе жатканына ушул инсандарды дагы бир жолу кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Ар бир үйдө тынчтык болсун, бакыт болсун, үйүңүздөрдүн жарыгы өчпөсүн.